Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тоталитардык режимдин күчөшү, массалык жазалоолор. Сабактын планы: администрациялык буйрукчул системанын калыптанышы, партиянын ичиндеги келишимдер, массалык жазалоонун башталышы жана өнүгүшү, Ата-Бейит мемориалдык тарыхый комплекси, каар замандын эстелиги. Советтер Союзунда администрациялык буйрукчул системанын калыптанышынын бир канча себептери болгон. Объективдүү себептери: Россияда падышалык бийлик өкүм сүргөн, социалисттик революция экономикалык жактан артта калган өлкөдө жеңген. Субъективдүү себептери: Ленин жетектеген совет бийлиги душмандарын азайтуу максатында бийлигин чыңдоо үчүн бир партиялуулукту тандап алган. Россияда демократиялык башкаруу салты болгон эмес. Маркстик окуу боюнча социалисттик революция өнүккөн бир нече капиталисттик мамлекеттерде жеңишке жетиши керек болчу. Катаал саясий режим, чарба жүргүзүүдөгү администрациялык буйрукчул система өлкөдө тоталитардык режимди пайда кылган. Совет өкмөтүнүн бир партиялуулук багыты. Бир партиялуулукка өтүшү менен бюрократия жана коррупция күч алган. Ленин бул көрүнүштү токтотуу максатында Борбордук комитеттин адис жумушчулардын эсебинен кеңейтүү, жумушчу дыйкан инспекциясын кайра түзүү боюнча сунуштарын айткан. Ленин өзүнүн жакын соратниктерине мүнөздөмө берген. Сталинде партиянын Борбордук комитетинин генералдык секретарлыгынан четтетүүнү, партияга коллективдүү жетекчиликти орнотууну сунуш кылган. Ленин өлгөндөн кийин партиянын ичинде фракциялык күрөш күч алган. Сталин, Троцкий, Зиновьев жана башкалардын ортосунда бийлик үчүн күрөш күч алган. 1931-32 жылдары Кыргызстанда 1023 адам төмөнкү социалдык катмардан, башкача айтканда, жумушчулардын арасынан, кедейлердин арасынан жетекчиликке алынган. Мунун натыйжасы прогрессивдүү болгону менен бийликке жөнөмсүз адамдар келген. Дыйкандарга карата репрессия. 1929 жылы 27 декабрда Сталин кулактарды таптакатары жоюу ураанын жарыялаган. Ушундан кийин дыйкандардын бир бөлүгүнө карата массалык репрессия башталган. Кулакка тартуулар 3-5% ашпашы керек эле. Кыргызстанда 1928-29 жылдары 3406 гана кулак чарбасы болгон. Жергиликтүү бийлик органдарынын бурмаланып, дыйкандардын 10% кулакка тартылып кеткен. Натыйжада орто дыйкандардын көпчүлүгү, айрым учурларда кеде дыйкандар дагы кулакка тартылган. Кулакка тартуу боюнча чечимди үчтүктөр деп аталган топ гана түзүп кое алган. Алар парткомдун секретары, айылдык советтин мүчөсү жана жергиликтүү милиция. Кулакка тартылган дыйкандар сот жообуна тартылган. Кээ бирлери жакынкы аймактарга сүргүнгө айдалган жана башкалары алыскы чет жерлерге сүргүнгө айдалган. Дыйкандардын куралдуу козголоңдору. Кулак чарбаларынын колхоздорго киришине тыюу салган чечим алардын абалын оорлоткон. Ысык көл, Нарын, Ат башы, Балыкчы, Кыргызстандын түштүгүндө да дыйкандардын куралдуу козголоңдору чыккан. Бул козголоңдор совет бийлиги тарабынан камкордук менен басылган. Кыргызстанда массалык жазалоолор 3 этаптан турган. Биринчи этабы 1929-32 жылдары, экинчи этабы 1933-36 жылдары, үчүнчү этабы 1937-38 жылдары болуп өткөн. Коллективдештирүүнүн мезгилиндеги зордук зомбулукка дыйкандар өздөрүнүн мал-мүлкүн жок кылуу, өрттөп жиберүү, Кытайга айдап качуу менен жооп беришкен. Буга жооп кылып, совет бийлиги репрессияны күчөткөн. Совет бийлигине оппозиция болгондор, билдирүүчүлөр, эл душмандары, троцкийчи жана башка деген жалаа менен жазага тартылышкан. 1931 жылы август-сентябрь айларында 6000 үй бүлө Украина, Түндүк Кавказга көчүрүлгөн. 1933 жылы Кыргызстанда 2113 кулак чарбасы репрессияланган. Дүйнөгө тил илими боюнча таанымал окумуштуу Поливанов Троцкийчи деп жазаланган. Оңчул оппортунист катары Танаев камалган. Натыйжада 1932 жылы Казакстандын эли ачарчылыктан кырыла баштаган.
1932-жылы республиканын мамлекеттик пландоо комитетинде контрреволюциячыл бүлдүргүч деп 5 уюмдун бет ачылган. 1937-жылы 4-сентябрда окумуштуу Касым Тыныстановду эл душманы деп жарыялаган. 1937-жылы июнда Абдыкерим Сыдыковдун улутчул антисоветтик уюму ачылган. 1933-жылы Жусуп Абдрахманов улутчул деп партиядан чыгарылган. 1934-жылга чейин Совет бийлиги эл душмандарын партиядан чыгаруу, кызматтан алуу менен чектесе, 1934-жылы 1-декабрында Кировдун өлтүрүлүшүнүн шылтоосу менен 1936-жылы августта Троцкийчил Зиновьевди биргелешкен антисоветтик борборунун ишин карап, Зиновьевди, Каменевди, Евдокимовду жана башка 16 адамды атууга кескен. Ушундан баштап атууга өкүм чыгара баштаган. 1933-жылы эле жабылган Социал-Туран партиясынын иши кайрадан козголуп, ага тиешеси жок Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Төрөкул Айтматов, Баялый Исакеев, Абдыкадыр Орозбеков, Саадаев, Жолдошев, Жээнбеков, Касым Тыныстанов, Кендирбаев жана башка кыргыздын чыгаан уулдары атууга кесилген. 1934-36 жылдары 14 000 адамдан 7 000 атууга кесилген. 1930-жылдары 1 400 000 калкы бар Кыргызстандан 40 000 адам репрессияланган. Азыркы күндө алардын 14 000ден ашыгы акталган. Жеке адамга сыйынуучулук, массалык террор Совет коомунун маңызын, жалпы элдик максатын, СССРдин прогресс жолундагы өнүгүшүн токтото алган эмес. Тема боюнча суроолор. Администрациялык командалык системанын калыптанышынын себептери кайсылар? Жаңы экономикалык саясат эмне үчүн токтотулган? Тоталитардык бийликке мүнөздөмө бергиле. Массалык жазалоонун себептери, этаптары жана жүрүшү жөнүндө айтып бергиле. Ата бейит жөнүндө эмне билесиңер?